Кичи Өрүктүү айылынын тургуну Элнур Сагибаевдин үйүндө чоң кубаныч. 23 жылдан бери түтүн булаткан үй бүлө 8 кыздан кийин уулдуу болушту. 42 жаштагы баатыр эне Бактыгүл Мамбетказиева үстүбүздөгү жылдын 26 январында 9 перзентин жарык дүйнөгө алып келген. Көптөн күткөн уулуна эр табылды деген ысым ыйгарып, 9 баланын ата-энеси толкунданып турган чагы. Кудайыма миң мерте шүгүр, ушу кыздарды берди Кудай. Андан кийин уул берип, азыр аябай сүйүнүп аткан кезибиз. Январдын 26-сында төрөгөнбүз. 20 күндөй болуп калдык, 20 күндөн ашып калдыкпы. Жаңыдан эле ошо тыңып, кесиро жол менен болду. Ошо кескен жерлерибиз жаңыдан айыгып келатабыз да, тыңып келатабыз. 8 кыздын эркейиниси эр табылды. Каракол шаарындагы төрөтүүндө 3 килограмм 800 грамм салмакта төрөлгөн. Учурда эне менен Ымыркайдын ден соолугу жакшы. Кыздары чоңоюп, үй иштерине колгабыш кылып, энелик бакытка балкып турган маалы. Бактыгүл айым өткөн жылы баатыр эне наамына ээ болгон. Белгилей кетсек, 2026 жылдын январынан тартып бир жолку бала береке төлөмү чегерилет деген мыйзам күчүнө кирген. Анда мамлекет тарабынан 9 балага 1,5 миллион, 10 балага 2 миллион сом каралаары айтылган. Бирок тилекке каршы Кичи Өрүктүү айылы бийик тоолуу аймактардын катарына кирбей калган. Кызыктар болдук. Өзүбүз деле айылда турсак, жолдошум экөөбүз иштебесек деле анан сурасак ошо айыл өкмөттөн да эме болду, жана высокогорьяга илинбей калыптырбыз да. Анан негизи бирок тоо этекте эле жашайбыз айылда. Кандайча илинбей калган ошо билбейбиз да. 9 баланын ата-энесинин туруктуу жумушу жок, бирок мамлекеттен колдоо күтүп, кол куушуруп отурушкан эмес. Алар сезонго жараша эмгектенип, сүт азыктарын даярдап, мал багып, балдарын эч нерседен кем кылбоонун аракетинде. Эми балдардын деле рызкысы бар экен, өзү балдар акырын чоңоюп атышат, буюрса ошону деле багып, жашына кайра тарбия берип, өстүргөнгө аракет кылып атабыз. Буюрса келинчек экөөбүз менен сүт менен иштеп, каймак кыштак кылып, сатып, ушундай акат кылабыз. Андан сырткары стройкага да кылабыз жумуштап, акча таап бир аз балдардын кийим кечегине бир аз школго тияк бияна жардам болсун деп кылабыз ошол. Бактыгүл Мамбетказиева 2026 жылы Ысык Көл облусу боюнча 9 баласын төрөгөн биринчи эне болду. Буга карабай көп балалуу үй бүлөгө көңүл бурулган эмес. Биз менен бирге Утурлай Балбай айыл аймак башчысы айылдык кеңештин төрайымы келип куттукташып, белектерин тапшырышты. Биз үчүн абдан кубанычтуу күн. Кичи Өрүктүү айылында мына 9 балалуу жаш үй бүлөнүн үйүнө келип отурабыз. 9 баласы, наристеси жарык дүйнөгө келди. Биз дагы угуп абдан кубандык. Биз дагы жетине албай, кубанычы менен тең бөлүшөлү деп, өзүбүздүн чаккан белектерибизди алып алып келип, каалоо тилектерибизди айтып, ушул жерде жүрөбүз. Айтып кетким келет, ушу жөлөк пулду тоолуу райондорго деп четишпедиби? Ошого сунуш кылат элем. Жеке эле тоолуу райондорго эмес, бүт эле көп үй бүлөлүү балдарга карап беришсе деп суранычыбыз бар эле ушу. Көп балалуу болуу сыймыгынын экинчи тарабы да бар. 9 баланы багып тарбиялоонун эмгеги тоодой. Ушундай чоң жоопкерчиликти мойнуна алган Элнур мырза менен Бактыгүл айым эч кимдин жардамысыз тиричилигин улантып келишет. Ал арада мамлекет жардам берип жаткан башка үй бүлөлөрдү көрүп, үмүт жанданбай койбой турганын да жашырышкан жок. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.